Биз баарынан да өзүбүзгө коркойлу. Динди Аллах Таалам кепилдикке алган. Мухаммад сүрөсүнүн 38-аятында Аллах Таалам айтат: "Ва ин татаваллау ястабдил каумен гайракум, thumma la yakunu amthalakum." Эгерде силер жүз бурсаңар, Аллах Таалам башка коомду алып келет. Башка силерден башканы. Thumma la yakunu amthalakum. Андан кийин силердей болбойт дейт. Кумдай коом. Мына ушул аятка Шейх Фаузан келтирип түшүндүрмө берип мындай дейт: "Фахада доманун миналлахи жалла ва аля ли бақаи хадал хак." Бул Аллах Тааламдан кепилдик, бул акыйкат, бул чындык, бул дин калат. Ва аннаху сайюқаййиду лаху ман якуму бихи ва яхми. Бул динди коргогон, бул диндин туруктуу калышына коргогон адамдарды Аллах Таалам өзү коюп коет. Фал хатар лейса аля дин. Коркунуч бул динге эмес. Лейса аля дин аннаху юдайя. Бул дин жок болуп кетет деген коркунуч эмес бул. Валекин ал хатар алейна. Бизге коркунуч дейт. Нахну ин лам натамассак би хада дин ва насбир алейхи. Эгерде биз динибизди бекем карманбасак, сабыр кылбасак бул динде, фа иннаху юхаду минна. Анда бул дин бизден алынат. Ва ю'ти ли гайрина. Башкага берилет. Аяттын жогоруда айткандай, силер жүз бурсаңар бул динден, анда башкаларды алып келет ал. Жана силердин жүзүңөрдөй болбойт кийин. Шейх Фаузан хафизахулла улап айтып атат: "Фа алейна нахаф аля анфусина ли алла юхада минна хада дин." Мына ошондон биз өзүбүзгө коркойлу, өзүбүздүн жаныбызга коркойлу. Бул дин бизден алынып калбасын деп. Ва ю'ти ли гайрина фа нухлак. Башкага берилип биз жок болуп кетпейли дейт. Куруп кетпейли. Ошондой туугандар, биз эгер биз өзүбүздү ойлоп тозоктон куткарабыз десек, динибизге бекем карманабыз, сабыр кылабыз, өзүбүздү ойлоо менен өзүбүздүн жаныбызды куткарып калабыз. Ошол учурда дагы динге кызмат кылууга, башкаларды жакшылыкка чакырууга мүмкүнчүлүк болот. Өзүбүз оңолбосок, башкаларды чакыра албайбыз.